2012 жылы өкмөттүн токтому чыккан. Пенсионерлер кайтыш боло турган болсо 11.700 сомбу? Бүгүнкү күндө дагы ошондой төлөнүп атабы? Жок, бүгүнкү күндө 30.000 сом. 31.000 сом, 30.000. 30.000 сом. 2012 жылы бул токтом чыккан. Ошолундан бери мынакей көтөрүлө элексиздер да, качан көтөрөсүздөр буну? 2012 жылы 11.000 болчу. Мына быйыл сиздер колдоп бердиңиздер, 30.000ге жеткиздик. Жок, бул былтыр мурдагы жылы деле 30.000 болчу. 17.000 болчу мурдагы жылдары. 17.800 сом болчу, 30.000ге жеткиздик. Мынакей орточо айлыктын эсебинен келип чыккан нерсе да бул. Бүгүнкү күндө орточо айлык өзүңүздөр билесиздер, анын баазы бийигирээк да. Шуну да көтөрсөңүздөр кандай болот? Муну бюджетибизди карап чыгайлы, сизге сунуш берем. Сунуш беребиз. Менин кесиптешим Айбек Тураталиевич дагы өткөндө айтты эле, мындай отдельный категориядагы биздин пенсионерлер баягы кайтыш болгондо канча сумма алат? Мына соттор, прокурорлор. Ал жерде бөлүнбөйт, бардыгына бирдей 30.000. Кандай бөлүнбөйт энди? Өзүнчө категориядагы Жок, категория жок, бардык пенсионерлерге бирдей 30.000 каралган. баягы жумуш учурунда каза болгондор, сиздер бөлүп бересиздерби аларды дагы? Ал жер эгерде жумуш жасап жатып бир трудовой увечье алган болсо, анда ишкана төлөп берет. Ишкана соцфондко которуп берет, соцфонд дальше пенсиясына кошуп берет. Канча кошосуздар ошондо? Эми ал ишканага жана капитализируемая сумма дейт. Ал жерге суммага эсептөөгө көп нерсе кирет. Бир жылда 20 жыл сот болуп иштеген адам, мисалы, же прокурор кайтыш болсо, ошол иш учурунда канча төлөйсүздөр? Андай маалымат менде жок, биз соцфонддон эсептөйбүз. Сиздер бересиздер да акчаны, кандай жок сиздерде? Биз только пенсиясын беребиз. Пенсиясына канча бересиздер ошо? Айлыгына жараша, соцфондко канча төлөп жүргөн болсо, ошого жараша төлөнөт. Канча эми орто эсеп менен? Мен сизге жазуу түрүндө берип коембу пенсионерлердикин? Хорошо, ошону жазуу түрүндө берсеңиздер, анан мынакей өкмөттүн токтому ошо 2012 жылы пенсиядагы эмес адамдар кайтыш болгондо 7189 болуп жүрөт да, дагы деле. Өкмөттүн өкүлү айтып койсоңуз, ушуну качан көтөрөбүз? Алмазбек Акынжанович. Бул боюнча суроо бизге эмес го? Сизге эмес, ошо Алмазбек Акынжанович бошой жатат, анан дагы кайрылам. Бул анан мисалы жараныбыз 2 жыл калды, 3 жыл калды, пенсиясына жетпей кайтыш болуп, каза болуп калды да. Бунун акчасы кандай болот? Бул жерде балдарына төлөп беребиз. Балдарына сиздер мыйзамдарды колдоп бердиңиздер. Мурда 16 жашка чейин төлөчүбүз, азыр 18 жашка чейин көтөрдүк, быйылкы жылды мыйзамдарга өзгөртүү киргизип. Анан очный отделениеде окуган балдарга 23 жашка чейин төлөнчү, только очный. Азыр жаңы мыйзам негизинде заочныйды дагы коштук и чет мамлекетте окуган студенттерди да коштук. Жок, кайтыш болгондо ошол 2 жыл, 3 жыл калганда калган 3 жыл төлөп бересиздерби ошондо? Жок, биз бул жерде кайтыш болуп калса, бул жерде балдарына төлөп беребиз. Балдары 23 жашка чыкканча биз төлөйбүз. Толук кандуу пенсиясын мурда кандай алса, жаран ошого чейин төлөйсүздөр. Жок, сиз пенсияга жетпей калып каза болуп калса деп атпайсызбы? Ошол камсыздандыруу төгүмдөрү канча төлөгөн болсо, ошого жараша төлөйбүз. Эгерде анын базалык бөлүгү бар, мамлекет тарабынан төлөнгөн, анан камсыздандыруу бөлүгү бар, кадимкидей эле пенсиядай кылып төлөп беребиз. 31.700 сом төлөйсүздөр дагы каза болгондо. 2 жыл калды, 1 жыл калды, жетпей калды. Жок, төлөнбөйт. Канча Только төлөйсүздөр? пенсионерлерге төлөнөт. Ошону айтып атпаймынбы? Сиз болсо пенсия деп балдарына деп атасыз. Мен 31.700 сомду айтып атам. Өмүр бою иштеп келип, анан 2 жыл, 3 жыл калганда каза болуп калганда акчасын кандай эмне кыласыздар деп атам ошону. Балдарына төлөп беребиз. 31.700 төлөйсүздөрбү? 31.700 төлөнбөйт. Балдарына пенсия төлөп беребиз. Сиздер ошон үчүн ушул категория кылып ошону бөлбөйсүздөрбү? 1 жыл, 2 жыл калганда деп. Анан мамлекетке кетип калып атпайбы бул акча өмүр бою? Төлөп жаран иштеп келип туруп анан берип атса, сиздер бербей коюп атасыздар да. Бул боюнча эсептөөлөр жүргүзүп, сиз менен сизге кирелиби эсептерибиз менен? Бактияр мырза, ушуну көңүл буруп коюңуздар. Бүгүнкү күндө мынакей 30.000 деле эч нерсеге жетпейт, мисалы, акыркы узатуусуна. Ошон үчүн ушул маселени бир карап койсоңуздар.
Анан сунушуңуздар болсо чогуу бир карайлы. Рахмат сизге. Жарайт.